Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен сиздер менен бүгүнкү эфирде ата-энелер балдар менен кандай өспүрүм курактагы балдар менен кандай мамиледе болуусу тууралуу маектешем. Мен Ергешова Кундуз Абдулаковна, кесибим психолог. Өспүрүм курак башка курактарга караганда инсандык калыптануу учуру болгондуктан жана алардын пубертаттык өнүгүү мезгилине туура келгендиктен, кризистик учурга туура келгендиктен, бул мезгилде өспүрүм курактагы балдар бир аз оор кризистик абалды баштарынан өткөрүшөт. Анткени бул куракта айланасындагы ата-энелер менен болгон, чоң адамдар менен болгон, мугалимдер менен болгон мамилеси бир аз татаалдашат. Ошондой эле алар бул куракта балдар өтө өжөр, кежир, таарынчаак, чоң адамдардан өздөрүнө болгон бир кандайдыр бир башка мамилени күтө алышат. Чоң адамдарга болгон карама каршы пикирлердин жаралуусу бул өспүрүмдөрдүн ушул кризистик абалын көрсөтө билет. Кризис дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Кризис бул убактылуу кыйынчылык деген сөздү түшүндүрөт. Кризис бул адам баласы төрөлгөндөн 1 жаштан баштап өмүрүнүн аягына чейин кайсы бир убактарда ушул кризистик абалдар психология илиминде изилденип каралган. Кризис балдардын 1 жашынан башталат. 1 жашта бала талпынып, тамтуң басып, өз алдынча басууга аракеттене баштаган учурдан баштап салмагын жоготот, тиштердин жарылуусу, бул да өзүнчө бир кризис болуп эсептелинет. 3 жашта баланын бала бакчага бара баштаган мезгилдеги кризиси пайда болот. Бул коомго, социалдык коомго аралашуусу, бала бакчага жаңы көнүүсү, адаптацияланышуусу, бул да өзүнчө кризис болуп эсептелинет. 7 жаштагы балдардын мектепке жаңыдан барууда, мектепке адаптация болуусу, бир орунда узак убакытка олтуруусу, бул дагы өзүнчө бир кризис. Ушул курактардагы кризистер сыяктуу өспүрүм куракта дагы бул кризис жаш баладан чоң адамдык мезгилге өтүүдөгү кризис болуп эсептелинет. Эмне себептен балдар өжөр, чоң адамдардан өзгөчө мамилени талап кылган, чоң адамдардын пикирине каршы чыккан мүнөзгө ээ болот деген суроо пайда болот. Бул ошол балдардын өздүгүн, мен концепциясынын мендигин таанууда, башкача айтканда жаш балалык кыялдан чоң адамдык кыялга өтүүдө, физиологиялык жактан өнүгүүсүнүн өзгөрүүлөрүнө туш болууда ушундай кризистик абалдар өтөт. Эми ата-эне, мугалимдер көбүнчө бала үй бүлөдө көп убактысын өткөргөндүктөн ата-эне бала менен кандай мамиледе болуусу керек өспүрүм куракта. Бул бир аз кылдаттыкты талап кылат. Жана ошол эле учурда ата-эне бала менен болгон мамилесин түшүнүү менен, өтө жакындан сүйлөшүү, баарлашуу, баланын ички сезимин угуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуусу кажет. Ата-эне мисалы үчүн кыз балдар менен энелер, апалар, дос, курбу сыяктуу маектешип, алардын ички дүйнөсүн угуп, аларда кандай мамиле, кандай маселе жаралып жаткандыгын түшүнүү менен мамиле кылуусу керек. Эркек балдар менен да ушул эле сыяктуу аталар эркек балдары менен алардын ички дүйнөсүндө болуп жаткан түшүнбөө маселелерин чечүү, алар менен сүйлөшүү, алар менен абдан жакындан сүйлөшүүнү өспүрүм курак талап кылат. Анткени бул өспүрүм курак өзүнүн мендигин таанууда көптөгөн маселелер жаралышы мүмкүн. Бул кризистик учурду сөзсүз түрдө ата-эне дагы, мугалим дагы, мектепте мугалим дагы ушул ата-эне сыяктуу алардын кайсы бир өжөрдүк мамилелерине кылдаттык менен, аларга түшүндүрүү жолдору менен мамиле кылса, бул өспүрүм курак ийгиликтүү аяктайт деп ойлойм. Өспүрүм курак негизинен балдарда, кыздарда өздөрүнүн сырткы келбетине болгон ошол учурда көпчүлүк учурда алардын окуу иш аракетине болгон кызыгуусу төмөндөйт. Сырткы факторлорго, социалдык факторлорго көбүрөөк көңүл бурушат. Мисалы үчүн сүйүү темасына көбүрөөк кызыгышат.
кумир тутуу, мода, музыка сыяктуу сырткы факторлорго көбүрөөк көңүл бурган учур болгондуктан бул ата эне менен өспүрүмдүн ортосунда талаш тартыш маселелер жаралышы мүмкүн. Ошондуктан өспүрүм куракта эң негизгиси ата энеси түшүнүү менен кабыл алуу менен бул куракты балдарга убактысын көбүрөөк бөлүүнү талап кылат. Ошол эле учурда ата эне өспүрүм менен кандай иш аракеттерди жасоосу керек. Өспүрүм куракта балдардын кызыгуусу сырткы социалдык факторлорго көбүрөөк көңүл буруусу өрчүгөн мезгил болгондуктан ата эне балага анын ар бир убактысын, ар бир жүргөн чөйрөсүн кылдат текшерип, көбүрөөк убактысын бөлүүгө мажбур болгон учур болуп эсептелет. Себеби ата эне баланын кандай достору менен достошуп жатат, сырткы факторда кандай бош убактысында эмне менен алек болуп жатат. Башкача айтканда ата эне спорт менен балдарды ошол учурда кошумча ошол окуу иш аракетине ыктаган курстарга багыттоо менен ушул өспүрүм куракты өткөрсө менимче жакшы жыйынтык берет. Бүгүнкү эфирде мен сиздер менен өспүрүм курактагы балдардын ата энелер менен болгон мамилеси тууралуу маектештик. Мен сиздерге сунушум өспүрүм курактагы балдарга ата энелер көпчүлүк убактысын көбүрөөк бөлүүсүн сунуштаймын. Ошол эле учурда аларды түшүнүү менен, ички сезимин, ички ойлорун угуу менен аларга кеңеш берүү, аларга андан аркы тууру жашоого багыттоо менен мамиле кылууңуздарды сунуштаймын. Саламатта калыңыздар.